Assalamu alaikum жалпы мекендештер, амансыздарбы? Сіздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө 13 май, дүйшөмбү. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы улансын. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Сиздер бизден лайк басып, бизди колдоп кетиңиздер. Өткөн апта Россияда көптөгөн өзгөрүүлөр, майрамдар жана жаңылыктарга бай болду. Көп күндүк майрамдык дем алыштардан кийин бүгүн дүйшөмбү жумуш күнү башталды. Өткөн жумадагы эң башкы жаңылыктардан албетте эле Жеңиш майрамы 9 май жана президенттик инаугурация болду. Андан сырткары Россиянын президенти Владимир Владимирович Путин өз командасын кайрадан толукта бекитип алды. Бул жаңы өкмөт курамы Россиянын саясатын башкаруучу команда. Андагы өзгөрүүлөр албетте миграцияга дагы өз таасирин тийгизет. Өкмөттү мурдагыдай эле премьер-министр Михаил Мишустин жетектеп калды. Ал эми Татьяна Голикова вице-премьер катарында эле саламаттык сактоону, эмгек жана социалдык камсыздандырууну, маданият тармагын кароо менен бирге улуттар иштери боюнча федералдык агентствону көзөмөлдөйт. Орусчасы Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Бул уюм мигранттардын Россияда социалдык жана маданий жактан көнүгүшүнө көмөк көрсөтүү багытында иш алып барат. Ошол эле учурда МВДнын өкүлдөрү мигранттарды учетко коюу, регистрация маселелери менен алектенет. Ошондой эле Россиянын депутаттары мигранттардын болушунча катуу көзөмөлдөө боюнча мыйзам долбоорлорун иштешип, талкуулап сунуштап жатышат. Жакынкы күндөрү дагы деле Россияга келген мекендештерге көзөмөл дагы, текшерүү дагы күчөтүлөт. Кечээ эле Москва областындагы Гашков айылындагы Жашылча кампасындагы полиция рейд учурунда 40тан ашуун мыйзамсыз мигрант аныкталды. Алардын баары Россия Федерациясынан чыгарылат деп билдирет МВДнын медиа сайты. Тактап айтканда, рейдтин жүрүшүндө Россия Федерациясынын административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 18.10 жана 18.8 беренелери боюнча 42 коңуш өлкөнүн жарандары административдик жоопкерчиликке тартылып, бардыгы укук бузуучулар облустун аймагында мыйзамсыз иштегени аныкталды. Алардын ар бири үчүн Россия Федерациясынан депортациялоо жана штраф салынат. Россияда мекендештер, эгерде ушундай рейд учурунда 18.8 статьясы менен колуңуздарга протокол алсаңыздар, мыйзам бузуулар боюнча протоколду сөзсүз түрдө чек арадан чыгаардан алдын обжалование кылдырып, юристтерге кайрылып, жардам алсаңыздар болот. Андан сырткары Сахарованын результаты начар чыгып, Роспотребнадзор аркылуу түшкөн, запретке түшкөн биздин мекендештер дагы, андан сырткары чёрный списоктагы мекендештер, сиздер дагы юридикалык жардам алсаңыздар болот. Номерлерди экранга коюп койдук. Ошолорго чалып, байланышып сураңыздар. Деги эле мекендештер, өзүңүздөр көргөндөй, өкмөт курамы кайрадан бир катар өзгөрүлүп, толукталып, бышыкталып, азыр ишке киришкен убага. Акыркы күндөрү миграция саясаты боюнча өтө катуу текшерүүлөргө, катуу көзөмөлдөөгө урунган. Ошол эле учурда бул нерсе Россиянын өзүнүн ички коопсуздугуна дагы өтө маанилүү. Биздин мекендештерге айтарыбыз, эгерде Россияга келемин десеңиздер, сөзсүз түрдө өзүңүздөрдү чорный списоктон текшерип, киргизбей артына кайтарган биздин мекендештер дагы өтө көп. Ошондуктан сөзсүз түрдө өзүңүздөр бир катар текшерип анан келиңиздер. Анан Россиядан чыга турган мекендештер дагы ошол чек арадан өтөрдөн алдын, үйгө кетерде, мекенге кетерден алдын сөзсүз штрафтарды да бир катар карап коюңуздар. Көпчүлүк биздин мекендештер суроо жазышат, ошол чорный списокто кантип текшеребиз деп. Сиздерге биз Берекерүү дегенди Google Play'ден көчүрүп алып, ошол жерден көрсөңүздөр болот деп бир видео чыгарганбыз. Ошону пайдалансаңыздар болот. Андан сырткары дагы бир өтө жакшы сиздерге жаңылык, керектүү кабар айта кетебиз. Ушул маалыматты да жакындар арасында бөлүшүп, бирден лайк басып кетиңиздер. Берекерүү сайтында Европага бекер бардык чыгымдар өздөрү көтөрө турган фирмалардын ссылкаларын сиздерге коюп койдук. Ал нерсени кантип табасыздар? Биздин мекендештерге жардам катары Европага жумушка барамын дегендерге бекер оформление чыгымдарын дагы өздөрү төлөй турган фирмалардын тизмесин Англияда иштеп жүргөн достордон алып, маалымат катары сиздерге таркатып коелу. Фирмалардын сайттары ссылкаларын Берекерүү сайтында жумуш бөлүмүнүн биринчи тизмесине коюп койдук. Мына көрсөңүздөр болот. Береке.ру деп издеп, ошол сайтка кирип, биринчи эле жумуш деген бөлүмүндө биринчи тизмеде ушул жерден пайдалансаңыздар болот. Айта кетчү, эскерте кетчү нерсе, ортомчуларга акча берип күйүп калбаңыздар. Ушул сайттарга кирип, таанышып, бекер барып, Европадан дагы жумуш иштеп келсеңиздер болот. Берекерүү тиркемесин Google Play'ден дагы көчүрүп алсаңыздар болот. Же жөн эле Яндекс браузер аркылуу, Яндекс, Google браузерлери аркылуу кирип көрсөңүздөр болот. Ошондой эле ушул ссылкаларды Москва бар Telegram
каналына дагы жардам катары жүктөп коебуз. Москва жардам группасына кирип Телеграмдан ссылки деген бөлүмүнө карасаңыздар, ошол бөлүмдө ссылкалар болот. Ушул эң керектүү маалымат менен мекендештер менен бөлүшө кетиңиздер. Бизди колдоп лайктан басып, каналга каттала кетиңиздер. Мекендештерге керектүү маалыматтар Москвадан күндө чыгып турат. Башкысы настроенияны бузбайын десеңиздер, мыйзамдарды сактап, документтерди тактап жүрүңүздөр. Кантсе да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрыласыздар. Жигиттер жардам берет. Ал эми Москвага жаңы келген мекендештерибизге квартирага регистрация 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'tan жазыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык. Ар бирибиз мекенге санаман кайталы. Бүгүнкү күнүңүздөр дагы берекелүү, берешендүү болсун. Аман жүрүңүздөр туугандар. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвадан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.